Быйыл жаңы конуштарга 15 мектеп жана 1 балабакча салынат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров өзүнүн Фейсбуктагы баракчасына билдирди. Дагы бир чуу жаратып жаткан иш боюнча билдирип коеюн. Быйыл кышта жаңы конуштарды кыдырып чыктым. Мектептер жок. Балдар шаарга келип окушат же жөө жалаңдап алыска айылдарга барышат экен. Дароо 15 мектеп, 1 балабакча салуу чечимин кабыл алдым. Тендер деген балекет 10 жылдан бери иштеп келе жаткан. Ошол тендер деген немеге жабынып алышып, буга чейинки салынган мектептердин 1 квадратын $820 салып келишкен экен. Сапаты да начар болгон. Жалпы республика боюнча алганда миллиардтаган акчалар желип кеткен. Мен адистерди чогултуп алып өзүм эсептеп чыктым. Бүгүнкү күндө 1 квадрат метрин $650 салса деле курулушчу пайда табат экен. Ошол себептен мэрди дагы ал чогулушка катыштырып $650 ашпаган баада салып, 15 сентябрда 15 мектеп 1 балабакчанын ачылышын кылабыз деп планга киргиздик. Бул мектептердин салынышы жеке менен көзөмөлүмдө турат. Иштин сапатын жана жүрүшүн тиешелүү мекемелер, адистер көзөмөлдөп турушат. Сентябрь эртең эле келет. Сапатын текшерип өткөрүп алабыз. Акча үнөмдөп сапатсыз салса жоопко тартабыз. Үнөмдөгөн акчасын 100 эсе кайтартабыз дегендей. Бишкек шаарындагы жаңы конуштар мектеп менен толук камсыз болушат. Буга 1,5 миллиард сом акча бөлдүк. Баса жалпысынан алганда 60 000 квадрат метр курулуп жатат. Ар бир квадратынан $170 айырма болгондо $10 миллион $200 үнөмдөлдү. Эртең тендер, тең бер деген бале менен кеткенибизде бул сумма бирөөлөрдүн чөнтөгүнө кетмек. Кече тендерди жоюу боюнча мыйзамга кол койдум. 1 айдан кийин күчүнө кирет. Мындан ары тең бер деген коррупциялашуу жолу менен эмес, коррупциясыз иш алып баруучу механизмдер ишке кирет. Ар бир кабыл алынган чечимибизди жете өлчөп бир кесебиз. Эч кам санабаңыздар. Президент Садыр Жапаров.